Кечээ 24-апрелде Кыргызстандын аймагында катталган катуу шамалдын кесепетинен Борбордук Ала Тоо аянтында жайгашкан желек жерге кулаган. Түнү менен жаанга калып, үйүнөн желек алып келип орнотуп, таң атканча турган патриот жигиттин видеосу тарады. Маалыматка караганда, тиешелүү тараптар желекти эртең менен гана алмаштырышкан. Кыргыз элин, Кыргыз мамлекетин азыркы көрүп жатканда түндө мына биздин негизги Кыргыз элинин байрагы түндө шамал болуп түшүп калды. Тилекке каршы Facebook баракчаларында ушу желекти илиш керек деген бир топ посттор болгон. Биздин мэрибизби ким болот ошону илүү боюнча сунуштар болгон, бирок эмнегедир мына азыр таң аткы саат 5 болду. Желекти байракты кечки 8-9 чамаларында үзүлгөн, бирок ошодон бери эч нерсе болгон эмес. Бирок мына азыр жерде көрүп турасыңар, биздин кыран жигитибиз Азамат Жаналиев деген турат. Түнкү саат 10дон бери канчада келдиң Азамат? 12де келди дагы, 12ден бери мына өзүнүн үйүндөгү байрагы болсо дагы алып келип, ошо менен биздин негизги байрагыбыз, бул флагштогубуз байраксыз калбасын деп, ошондой максатта келип туруп, мына түнү менен нөшөрлөнгөн жамгырда турат. Мына азыр бул жерде дагы биздин атын ким жигит? Азамат деген дагы жигитибиз Facebook'тан көрүп калып, өзүнүн желегин кийимин алып келип, Азамат учуп калбасын деп, атайын бул жерге келип турат. Айтып атам, таң аткы саат 5, жамгыр нөшөрлөгөн суук. Ошо карабай мына Азаматка же келип, мындай интервью алып койдук. Азамат, эмне үчүн ушу желең алып келип туруп атасың бул жерге, байрагыңды? Биринчиден, ассаламу алейкум. Азамат Жаналиев, Максат аке тааныштырып өткөндөй. Үйгө келип, кечкисин үйгө келип чай ичейин деп, анан интернетти ачсам, желек шамалдан учуп кетиптир деген маалыматты көрүп калдым. Дароо үйдөн чыгып, жумушка барып, желекти алып келип туруп, бул жерге турдум. Ошо боюнча турам. Бир эле максат Кыргызстандын желеги жерге түшпөсүн. Анткени Кыргызстан желек түшкөн бул аза күтүүнүн белгиси, ар кандай немелери бар. Анан биздин желегибиз ардан желбиреп турсун деп, чоң желек болбосо дагы кичинекей желекти алып келип, ошол жерден кайтарып, кийинки чоң желекти илингенге чейин турайын деген жакшы ниетим бар. Бул иш дагы жаштарды, балким баардык кыргыздарды балким бириктирип калабы деген чоң ниеттерим бар буюрса. Ошо ынтымак эле болсун, эң эле башкысы. Бул абдан туура, себеби дегенде Кыргыз элинде байрак эки гана учурда түшүрүлгөн. Бул биринчиси аза күтүү учурунда, же экинчиси бул жоодон кандайдыр бир себептер менен жеңилгенде. Кудай сактасын, азыркы учурда бизде аза күтүү эмес, жана эч кандай жоолордон жеңилүү же бир согуш учуру эмес. Бирок ошого карабай, кечээм жаратылыштын, табигаттын бир кандайдыр бир күчү менен байрагыбыз түндө жерге түшүп калды. Ошону биздин аскерлерибиз, МВДнын инсандары алып кетиптир. Бирок биз ойлогонбуз, түнү менен мэрибиз баш болуп, же ошол алып кеткен инсандар МВДнын өкүлдөрү баш болуп илишет го деп. Мына азыр таң атканда 5 болду, али чейин илине элек, эмнегедир. Бирок биз ойлойбуз, азыр ушул биздин патриоттор бар, ушу Азаматка окшогон жигиттер. Ушулардын жардамы менен мынакей желегибиз, байрагыбыз кичинекей форматта болсо дагы желбиреп турат дегендей. Площадь Ала Тоо аянтчасы, Бишкек шаары, 2018 жыл. Аянтчада эч ким жок. Жалгыз гана биздин ушул байрактын сакчысы Азамат деген жигитибиз турат, Жаналиев.